Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил сабагын баштайбыз. Кыргыз тил китеп, дептер, калем саптарыңарды даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Деп Алкул Осмоновдун ыр саптары менен кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Берилген үй тапшырма боюнча өзүңөрдүн кызыгууңар тууралуу айтып берүү болчу. Бул үй тапшырмада балдарыбыздын көбү футбол ойноого кызыгабыз деп жооп беришсе, кыздарыбыз бийлөө жана ырдоо жана ошондой эле калган окуучулардын көбү китеп окуганды жакшы көрүшөт экен. Арасында марка чогултканда окуучулар бар экен. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын максаты сын атооштун даражалары боюнча маалымат алышат. Сүйлөө речи, эски тутуму калыптанат. Мекенди сүйүүгө, эне тилди сыйлоого тарбияланышат. Бүгүнкү биздин сабагыбыз таланттуу адамдар силерде кезинде. Грамматикасы сын атоочтун даражалары кайталоо. Мисалы, сын атооч сөзүнөн жаш деген сөздү алсак, салыштырма даражада жашыраак болуп өзгөрсө, күчөтмө даражада өтө жаш болуп күчөтүлүп айтылат экен. Таланттуу деген сөздү алсак, таланттуураак, абдан таланттуу болуп өзгөрөт экен. Китебибиздин 167 бетиндеги 21 көнүгүүнү карайбыз. Текстти окуп, ар бир тынымдан кийин суроолорго жооп бергиле. Текстти окуп чыгып, суроолорго жооп беребиз. Акын канча жыл жашаптыр? Ал кандай чыгармаларды жаратыптыр? Алкул Осмонов кимдердин чыгармаларын кыргыз тилине которгон? Тексттеги жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Бул сөздөрдү эсиңерге тутуп, дептерлериңерге жазып алабыз. Балдар үйү, детский дом. Ырлар жыйнагы, сборник стихов. Котормочулукка кызыгуу, увлекаться переводом. Сапат, качество. Балдар, бул сөздөрдү эсиңерге тутуп, дептерлериңерге жазып алабыз. Китебибиздин 168 бетиндеги 22 көнүгүүдө 21 көнүгүү боюнча иштейбиз. Таблицанын 2 бөлүгүндөгү маалыматты пайдаланып, таблицанын 1 бөлүгүндөгү сүйлөмдөрдүн мааниси боюнча толуктап жазабыз. Мисалы, Алкул Осмонов ата-энесинен эрте ажырап, балдар үйүндө тарбияланган. Бул таблицаны карап, чекиттердин ордуна туура сөздөрдү жазабыз. Бүгүнкү үй тапшырмабыз 25 көнүгүү. Балдар, силер кандай музыка укканды жакшы көрөсүңөр? Анын себептери. Бүгүнкү менин ушул сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.